Ак көйнөк кийсем жерчие, тайлымда балдар көп жүрөт. Үнсүз сүйүү, Жамиланын садыкты чанып Даниярды сүйүп калышы, андагы болгон сезимдер ошол кездеги көпчүлүктөн кескин айырмаланган мүнөзү, романтикалуу жан дүйнөсү, августтун ажайып түндөрүндөгү керемет тобондору менен Данияр келбеси. Жамиланын жашоосу такыр башкача болмок. Бирок Жамиля Даниярды жолуктуруу менен чыгармада таза сезим даңазаланат. Ушул көз карашты ачып берүүдө жаш актриса Айнур Акылбекова үчүн абдан жоопкерчиликтүү болуп турат. Театр бул калпты сүйбөйт да, эгерде мындайча айтканда халтура болсо анда ал элге эч качан өтпөйт да. Ошондуктан чыныгы жан дүйнөң менен ошол бизде терминде айтып коет да, предлагаемое обстоятельство депчи, ошол обстоятельствода если мен ошол Жамиля болсом, ошол доордо жашасам кандай болмок элем деген ролду өзүңө сиңирип анан чыгат да. Анан сиңириш үчүн абдан көп эмгек керек. Ошо эмгектен атабыз, эмгегибиздин акырына чыгып келатабыз. Буюрса элдин сынына бир эртең бирси күнү чыгабыз. Айрым көп жылдык тажрыйбасы бар актерлор үчүн дагы Чыңгыз Айтматовдун бул чыгармасына айрыкча Даниярдын ролун аткарып, ага жан киргизүү кыйынчылыкты жаратып, жоопкерчиликти ого бетер бекемдөөдө. Жамиля окуй келсең өзүнчө бир башка тема. Ойной келгенде ошонун ийне жибине чейин ошол Даниярдын образын алып чыгыш, Жамиляныкын Сейиттикин алып чыгыш өзүнчө бир татаал процесс. Чындап келгенде биз улуу дүйнөлүк классикага кайрылабыз, орустардыкына кайрылабыз. Когда өзүбүздүн улуу Чыңгыз агабыз турганда эмне кылабыз? Өзүбүздүн ушу Чыңгыз агабыздын чыгармаларынан эң биринчи ушу Чыңгыз агабыздын чыгармаларынан башташыбыз керек да. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бул чыгармасы спектакльге айланып, ага кайра экинчи өмүр тартуулоого даярдыктар өткөн жылы башталып, 1,5 айдан бери сахнага ыңгайланышууда. Ушул тапта атайын комиссиянын сынына коюулары күтүлүүдө. 29 мартта Бишкекте расмий ачылышы болот. Кийинчерээк түрк дүйнөсүнүн Айтматовдун жылына карата бир канча өлкөгө коюулары күтүлүүдө. Кичине бала, айдаттарды кеттик! А другая уже будет меняться, уже полетит в Непал. Түркия өлкөсү менен сүйлөшүп келдик. Алар макул болушту, бир катар жерлеринде көрсөтүлөт. Мындан тышкары Азербайжан, Армения сыяктуу түрк тилдүү өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чыгармада Жамиля сүрөтчү Сейиттен качып, колунда эч нерсеси жок Даниярды ээрчип кете берет. Адабий сынчылардын көбү каада салтка туура келбеген жосунсуз жорук катары сындаса, айрымдарынын сүйүүнү даңазалаган чыгарма деген баасына татыган. Алгач обон деген аталыш менен жарык көрүп, кийин чет жактарга Жамиля деген ат менен таанымал болгон. Бул жөнүндө кино дагы тартылган. Улукбек Кутманбаев, Канат Жолочиев, РТВ Медиа.